Баткенде жөө жүрүүчү рейди өтүүдө. 2025 жылдын башынан бери Баткен облусунда жөө жүргүнчүлөрдү сүзгөн 25 жол кырсыгы катталып, 7 адам каза болуп, 18 жараат алган. Мындай кырсыктардын алдын алуу үчүн 12-29 июнь күндөрү облуста жөө жүрүүчү аталышындагы рейд өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө Баткен шаарынын аймагында жол транспорт кырсыктарынын алдын алуу максатында жөө жүргүнчү аталышындагы рейдтик иш-чара жүрүп жатат. Бул рейдтик иш-чаранын алкагында жөө өтмөктөн жөө жүргүнчүлөрдүн артыкчылык бербеген айдоочуларга эскертүү түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, айыппул протоколдору жазылууда. Иш-чаранын жүрүшүндө жол эрежесин бузган жөө жүргүнчүлөр жана жөө өткөөлдөн өтүп жаткан адамдарга жол бербеген айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Тартип бузгандарга Кыргыз Республикасынын укук бузуу кодексинин 190-беренесине ылайык туура эмес жерден өткөн жөө жүргүнчүлөргө 1000 сомдон, ал эми жөө өтмөктөрдөн жөө жүргүнчүлөргө жол бошотуп бербеген айдоочуларга 3000 сом айыппул каралган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү бардык жарандарга жөө өтмөктөрдү гана колдонууга чакырат.